Чүй облусунун Канды шаарында 13 жаштагы кызды зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши токтотулду. Себеби жабырлануучунун ата-энеси тосмо арыз жазып беришкен. Алдын ала маалыматка ылайык кыз өзү укук коргоо органдарынын эч кандай зордуктоо болгон эмес деп билдирген. Анын айтымында жыныстык катнаш эки тараптын макулдугу менен болгон. Эске салсак, май айында Канды шаарындагы эс алуу жайынан өспүрүм 13 жаштагы кызды зордуктаган. Гинекологдор кыздык белгинин бузулганын тастыкташкан. Алар туугандарына эки тараптын макулдугу менен жыныстык катнашка барганын айтышкан. Бүгүн жогорку кеңештин имаратынын алдына жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров нааразычылык акциясына чыкты. Ал 2010-жылга чейин ички иштер министри болуп турган Молдомуса Конгантиевдин аты Көкжар конушунда милициялар шаарчасындагы көчөгө ыйгарылганына каршы болуп бул кадамга барган. Булар 2010-жылдагы революцияны, анда курман болгон баатырларды шылдыңдап жатышат. Мен ушул мөөнөттөрдө баатырларга арналып илинген тактанын жанындамын. Молдомуса Конгантиевдин кайсыл эмгеги үчүн көчөгө ысымы ыйгарылды, деп билдирди Токтонасыров. Ошондой эле жарандык активист Конгантиевдин ысымын көчөгө ыйгаруу боюнча Көкжар айылдык кеңештин токтомун жокко чыгарууну, айыл өкмөттүн башчысы менен айылдык кеңештин төрагасынын кызматтан кетишин талап кылууда. Бишкекте 22 жаштагы жигитти 5 жерден атып кетишти. Бул тууралуу Кактус медиа күч структурасынын кызматкерлерине таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык 22-синен 23 октябрга караган түнү саат түнкү 3:30 чамасында милицияга Бишкек шаардык номер 4 ооруканасынан билдирүү түшкөн. Анда 1997 туулган эркек адам денесине жана башына ок тийип түшкөнүн кабарлаган. Ыкчам тергөө тобу дароо жерине барып, жигит Көкжар айылынын Алапаев көчөсүнөн ок жегенин аныкташкан. Аны травматикалык тапанча менен атышканы белгилүү болду. Жабырлануучунун денесинен бир нече желим ок алынды. Ок тийген жигит учурда жандандыруу бөлүмүндө, абалы туруктуу. Аталган факт боюнча адам өлтүрүүгө кол салуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, бардык тийиштүү экспертизалар дайындалды. Кол салган адамдарды милиция издеп жатат. Өткөн ишемби күнү Сирияда өлтүрүлгөн Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдадинин сөөгү деңизге чөктүрүлдү. Бул тууралуу CNN телеканалы Пентагондун эки өкүлүнө шилтеме кылып билдирди. Аль-Багдади ишемби күнү Сирия менен Түркиянын чек арасындагы атайын операцияда өлтүрүлгөн. Жекшембиде АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Роберт О'Брайен NBC телеканалынын эфиринде сүйлөп, Ислам мамлекетинин лидеринин сөөгү Усама бен Ладендикиндей сууга чөктүрүлө турганын айткан. Ал мындай чечимди террорчунун көрүстөнүн сыйынуучу жайга айланпоо аракети менен түшүндүрдү. Дүйшөмбү күнү АКШнын президенти Дональд Трамп Аль-Багдадини өлтүрүү боюнча жүргүзүлгөн атайын операциядагы видеонун үзүндүлөрүн жарыялоону убадалап, Твиттерге операцияга катышкан иттин сүрөтүн чыгарган. АКШнын штаб жетекчилеринин бирдиктүү комитетинин төрагасы Марк Милли операциядагы сүрөттөр менен видеолор ачыктоо процессинен өтүп жатканын билдирди. Анын айтымында операциянын жүрүшүндө америкалык аскерлер 2 адамды тирүү колго түшүргөн. Азырынча алардын аты жөнү айтыла элек. Мен жана жумуштан чалбай калдым да. Анан? Тиімді ашта қойдыңыз ба? Ооба. Да. Аха. Маршруттадан укпай калып турмун да. Мен сыйды деген мынча слабыйсқа айлантпаш керек да, эже. О. Мен шундай кошмар етіп тұрмын, эже, өмір бойы мага наразы болуп. Өмір бойы үчүн. Судимый болупчу. Мен татынакка айлантпаш болсам ғой, эже. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын пара менен кармалган тергөөчүсү тергөө менен кызматташууга макул болду. Азыр ал үй камагында. Кылмышка шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Финполго жаран кайрылып, милиционерге карата чара көрүүнү суранган. Аял мурдагы күйөөсү менен машина талашып жатканын, тергөөчү аны менен сүйлөшүп алып, ишти бүтүрүп берүү үчүн пара талап кылып жатканын билдирген. Кылмыш иши Жазык кодексинин пара талап кылуу беренесинин негизинде 25 октябрда Тунгуч Кичи району жактагы Анкара көчөсүнөн тергөөчү пара алып жаткан жеринен кармалган. Сотко чейинки өндүрүш уланууда.
Бүгүн 29 октябрда Боом Капчык айында аскердик унаалардын катышуусунда жол кырсыгы болду. Бул тууралуу генералдык штабтын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык тоодон таш түшүрүлүп жаткандыктан Бишкекти көздөй келе жаткан жоокерлер бар унаалар токтотулган. Бул учурда аскери автоунаанын бирине маршрутка келип урунган. Кырсыктын кесепетинен бир офицер жабыркап, Кемин райондук ооруканасына жеткирилди. Алдын ала маалыматтар боюнча маршрутканын тормозу иштебей калган. Кырсык тууралуу аскер прокуратурасына кабар берилип, жеринде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өкүлдөрү иштеп жатат. 28 октябрь күнү Жалал Абад облусунун Оокен районунда Mercedes-Benz сайга түшүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен аял күйөөсү менен каза болду. Окуя Бишкек Ошуна жолунун Кызылкыя айылында саат 10:00 чамасында катталган. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жаткан 63 жаштагы Майлуу суунун тургуну башкаруусун жоготуп койгон. Унаа жолдон чыгып кетип сайга барып түшкөн. Кырсык болгон жерден айдоочунун 58 жаштагы жубайы дагы жан берди. Окуя териштирилүүдө. Аңчылык кылуу шариатта кандай каралган? Буга Ааламдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов Марал радиосунун программасынын алкагында келген суроолорго жооп берип жатып төмөнкүгө токтолду. Шариатта аңчылык кылууга уруксат бар, бирок бардык учурда эмес. Эгер адамдар ачка болуп, анан аңчылык кылган жаныбардын этин жегенге мажбур болсо, же болбосо ошону сатып үй бүлөсүнүн кем каржын толуктоо үчүн болсо, уруксат берилет. Айтор кайсы бир муктаждыктын негизинде уруксат бар. Ал эми оюн-зоок максатында ууга чыкса да, ошол атылган жаныбарды жей турган болушу керек. Эгер сейрек кездешкен, азайып бараткан жаныбарлар болсо, анда шариат андайга тыюу салат. Ошондой эле алар төлдөгөн учурда да аңчылык кылууга болбойт. Бул жерде канча литр бензин бар? Мен билбейм, мен времендан эле келгем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Арча Бешик конушунда күйүүчү майлар мыйзамсыз сатылган түйүн аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматынан билдиришти. Ага ылайык 2 тоннадан ашык АИ 95 үлгүсүндөгү бензин эч кандай документи жана шарты жок түрдө сатылып жаткан. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 октябрда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды Түркия Республикасынын күнү менен куттуктады. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан сизди Түркия Республикасынын улуттук майрамы, Түркия Республикасынын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкка жана ишенимге негизделген мамилелерибиз боордош элдерибиздин бакубаттыгы үчүн мындан ары да өнүгө берет деп терең ишенем. Эки тараптуу кызматташуунун өнүгүүсүнө жеке салымыңызды кошуп, колдоо көрсөтүп жатканыңызга зор ыраазычылык билдирем деп белгиленген куттуктоо телеграммасында. Сооронбай Жээнбеков Режеп Тайип Эрдоганга жана анын үй бүлөсүнө бекемден соолук, бакыттагы ишине ийгилик, ал эми бир тууган Түркия элине тынчтыкты жана өнүгүүнү каалады. Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков эл аралык донорлордун жардамы менен Бишкекке адамдын жүзүн тааный турган 60 видеокамера алып келинип, орнотулуп жатканын айтты. ИИМдин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча бул иштер Бишкекте түзүлгөн. Командалык борборду ишке киргизүүнүн алкагында аткарылып жатат. Министрлик аталган борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо экенин кабарлады. Ошондой эле Коопсуз шаар долбоору боюнча 306 жерге видеокамера орнотуу пландалууда. Бул проекттин алкагында Бишкек шаарынын 6 кичи районунда Коопсуз шаар долбоору ишке кирип,
72 камера коюлду. Жакын арада Бишкектин 11-12 жана Асанбай райондорунда да видеокамераларды орнотуу каралууда. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы быйыл февралда башталып, анда Vega компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Долбоордун экинчи баскычын кытайлык Shenzhen Sunwin Intelligence Co. Ltd компаниясы 2 миллиард 654 миллион 558 миң 940 сомго ишке ашырат. Американын Флорида штатынын Делленд шаарынын 41 жаштагы тургуну Спринг Тернер 2 жыл бою 15 жашар өспүрүм баланы үйүнө камап алып, аны кыйноо жолу менен зордуктап келген. Бул тууралуу жергиликтүү Метро УК басылмасы жазып чыкты. Аталган аял баланы шылдыңдап жүргөнүн алардын үй бүлөлүк досу шекшип калып, полиция кызматына билдирген. Сурак маалында жаш бала Тернер менен интимдик жакындыкка барууну каалабаганын айткан. Бирок аял өзүнүн курмандыгын кошулардын алдында физикалык күч колдонуп, марихуана чегүүгө мажбурлап келген. Зордукталган өспүрүмдөн Тернер эгиздерди төрөгөн. Ал сурак маалында ДНК тести аркылуу аныкталган. Полиция азыр бачабас аялды өспүрүмгө карата сексуалдык кыйноо көрсөткөн деген берене менен айыптап жатат. Ош облусунун Өзгөн районундагы мамлекеттик орто мектептин дарек тактасында мектептин аталышы өзбек тилинде жазылган. Буга нааразы болгон Facebook колдонуучусу Казак Казакович тил министрлигин ойготуп койгула деген тема менен сүрөттү бөлүшкөн. Айрым интернет колдонуучулар бул мектеп өзбектердики болсо керек деп божомолдоп жатышат. Бирок сүрөттөгү тактайдын ортосунда Кыргызстандын герби даана көрүнүп турат. АКШнын Техас штатына караштуу Грофтон шаарында жаран үйлөнүү үлпөт тоюнун астында сүйүктүүсүнө нике шакек сатып берүү үчүн шаардагы банктардын бирин тоногон. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Окуя болгон күнү Хит Эдвард Бампус аттуу жаран банкка куралчан кирип, банктын кызматкерлерин коркутуу менен накталай акча талап кылган. Анын айтымында банкка каракчылык кылууга кийинки күнү өтө турган үйлөнүү үлпөт тою себеп болгон. Сүйүктүүсүнө нике шакек сатып берүү үчүн акча жетпей жаткандыгын айткан. Полициянын айтымында банкты тоногондон кийин кийимин жана куралын ыргытып жиберген. Көп өтпөй милиция кызматкерлери шектүүгө тийиштүү болгон буюмдарды жана тапанчаны табышкан. Видео көзөмөлгө түшүп калган Хит Эдвард Бампустун сүрөтүн Facebook'тагы расмий баракчага жарыялашкан. Бампустун сүйүктүүсү сүрөттү көрүп, анын полицияга багынып берүүсүн суранган. Киши күнөөсүн мойнуна алып, полицияга багынып берген. Полициянын айтымында ал акчанын көпчүлүк бөлүгүн кайтарып берген. Бампус соттун чечими чыкканча убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкек шаарында скейтром курулат. Бул тууралуу бүгүн 29 октябрда вице-мэр Мирлан Амантуров билдирди. Анын айтымында скейтром Төлөбердиев менен Көк-Четай көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан паркта пайда болот. Сейил бакты калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул жерде эл аралык стандарттарга жооп берген чемпионат өткөрүүгө боло турган заманбап скейтром уюштурууну пландап жатабыз. Аны Россиядан буйрутма менен алдырабыз. Сейил бактын аянты 11 гектардан ашат. Ал эми паркты 2020 жылы май айында ачуу пландалып жатат, деди вице-мэр. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери тарабынан алдамчылыкка шектелип 2 аял кармалды. Бул тууралуу бүгүн 29 октябрда шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча 23 октябрда милицияга 11 жашоочу кайрылган. 2018 жылдын сентябрь айынан бери алардын ишенимине кирип, Америка жана Норвегияга виза жасап берүүнү убадалап, акча алгандан кийин качып кеткен 2 аялга чара көрүүнү өтүнүшкөн. Жабырлануучуларга жалпы $96 000 материалдык зыян келтирилген. Бул факт жазык кодексиндеги 204 берене алдамчылык боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Издөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары 1973 жылы туулган жана 1960 жылы туулган жарандар кармалып, ШИИБдин убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында шектүүлөрдүн ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешесин текшерүү үчүн кошумча тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта.
Бул сиздер көрүп турган ушул Лейлек аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү экен. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ушул дубал дароо эскирге жетиптир. Лейлек аймактык ооруканасынын имаратынын эскилеги жетип, оңдоп түзөө иштерине муктаж. Бул тууралуу аймактык кабарчыга аталган оорукананын дарыгерлери билдиришти. Оорукананын жетекчиси Асан Кожомовдун айтымында имарат 1974 жылы курулган. 3-4 жыл мурун капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Учурда оорукананын 40 орунду терапия бөлүмү да оңдоп түзөөгө муктаж. Жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратынын дагы эскилеги жеткен. Краскаладыңыздарбы? Краскаларынан бирок эскилүү үчүн магылып кеткен дейт. Маневрда ушундай болот, бирок ачык тазалап Краска кармай калыптыр да. Кыргызстандык спортчулар таэквондо GTF боюнча Евразиянын чемпиону болушту. Мелдеш Кипирде өтүп, ага 9 өлкөдөн 485 спортчу катышкан. Кыргызстандан барган 4 таэквондисттердин куржунунда 8 алтын, 8 күмүш жана 2 коло медаль утушкан. Хенди бөлүгүндө Мирбек Сапарбеков, Курманбек Захретдинов, Арсен Таалайбеков, Иманали уулу Нуртилек жана Алмазбек Абдилаев чемпион болушту. Массоги бөлүгүндө Курманбек Захретдинов, Эрнесбек уулу Ханболот жана Ырысбек Жаныбеков алтын медаль менен сыйланышты. Кече 28 октябрда Талас облустук Мамбетов атындагы биргелешкен ооруканасына унаанын аккумуляторуна куюла турган суюктукту ичип алган адам ооруканага түштү. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазат. Алдын ала маалыматтарга караганда Талас районунун 40 жаштагы тургуну саат 11:00 чамасында жеткирилди. Ал 4 күн спирт ичимдигин ичип жүргөн. Кече эртең менен туру алып дагы арак сураганда үйдөгүлөр бербей койгон. Андан кийин өзүнчө идиште сакталып турган аккумуляторго куюлуучу суюктукту ичип алган. Анын аралашмасы көп болуп, кислотасын өлчөмү аз болгону үчүн ооруканага жеткирилип, биринчи жардам алган. Учурда хирургия бөлүмүнө которулду. Абалы жакшы. Кыргызстанда шайлоо босогосун төмөндөтүү жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууга коюлду. Президентти жана парламент депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин сайтына жарыяланды. Сунушталып жаткан негизги өзгөртүү шайлоо босогосун азыркы 9%дан 5%га түшүрүү. Долбоордун негиздемесинде жазылгандай, азыркы кырдаалда өтүү босогосу 9% болушу парламентте түрдүү саясий күчтөрдүн пропорциялуу өкүлчүлүктөрүнө, ошондой эле жарандардын жогорку кеңешке өкүлчүлүк болуусуна, конституциялык укуктарына чек салууга алып келет. Эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, жасалма түрдө жогорулатылган босого шайлоочулардын парламентке келе албаган 40-50%-ын ээлеп салат. Аталган мыйзам долбоорун депутаттар Мирлан Жээнчороев, Исхак Масалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев демилгелеген. Депутат Мирлан Жээнчороевдун айтымында коомдук талкууга 1 айлык мөөнөт берилет. Коомдук талкуу 1 ай, кийин парламентте ар бир окууда колдоого ээ болсо 1 ай же 40 күндөй. Эгер жогорку кеңештен колдоо тапса, президентке кол коюуга баруу мөөнөтү 40 күндөн ашуун эмес. Кыргызстанда 2013 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында 7% болуп өзгөртүлгөн. 2017 жылы кабыл алынган мыйзам боюнча жогорку кеңешке барам деген партиялар бардык добуш берүү бекеттерине келген шайлоочулардын добушунун 9%дан кем эмесин алууга тийиш. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. Кыргызстандын Катардагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Чыңгыз Эшимбеков Катардын эмири Шейх Тамин бин Хамад Аль Таниге ишеним грамотасын тапшырды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Катардын эмири Чыңгыз Эмирбековду элчи болуп дайындалышы менен куттуктап, эки тараптуу мамилелер жакшы динамикада өнүгүп жатканын айтып, Катар Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүүгө чын жүрөктөн кызыктар экендигин белгиледи. Элчи Эшимбеков президент
Сооронбай Жээнбековдун Эмир мырзага даректелген жылуу саламын жолдоду. Кыргыз-Катар мамилелерин андан арыда өнүктүрүү жана бекемдөө үчүн бардык күчүн жумшоого даяр экендигин билдирди. Ошондой эле жолугушуунун алкагында өз ара кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланды. 10 жылга жакын убакыттан бери тазалык муниципалдык ишканасында иштеген Лейла Касько кесипкөй футболчулардай эле топту укмуш дебет. Лейла Иваницина көчөсүн ар күнү таң атпай таптаза кылып шыпырып, бош убактысында топ ойноп калат. 8 жыл бою Кыргызстандын курамасында ойногон. Анын эң жакшы көргөн футбол клубдарынын бири бул Бавария.